Калктык кабарландыруу системасынын текшерүүнү баштагыла. Көңүл буруңуздар. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлиги телерадио түйүндөрү аркылуу өзгөчө кырдаалдарга карата калктык кабарлоо боюнча бирдиктүү маалыматтык башкаруу системасынын компонентинин ишин текшерүүнү жүргүзүүдө. Кабатыр болбоңуздар. Кырсыктардын тобокелдигин азайтуу күнүнө карата ушу калкты кабарландыруу системасын бүгүн текшердик. Бүгүн ушу дагы жаңы системаны киргизгенбиз. Бул система болсо, эгерде башка кабарландыруу системалары интернет бар жерде же бир байланыш бар жерде иштесе, бунун өзгөчөлүгү кайсы жерде цифровой телевидение иштейт, ошол жерде иштей берет да. Анын өзүнүн аккумулятору бар, 4-5 саатка чейин автономно иш жүргүзөт. Бүгүн аны текшердик, Кудай бурса өзүнүн жакшы жагынан көрсөттү. Андан бөлөк дагы перехват каналдардын теле берүүлөрдү токтотуп коюп, кайра берүүнү дагы текшердик. Бул болсо кайсы ушу цифровой телевидение кайсы канал болот, бардык өзгөчө кырдаал коркунучу келген учурда же катталган учурда токтотуп туруп, өзгөчө кырдаалдар министрлиги өзүнүн кабарларын бере алат. Андан бөлөк ушу бүгүн Бишкек жана Ош шаарындагы биздин сиреналарды текшердик. База биринчиге. База байлашта. Калктык кабарландыруу системасы ийгиликтүү текшерилди. Баарыңыздарга чоң рахмат.